Амансыздарбы мекендештер, бүгүн 22 октябрь Катардагы дагы бир сделканы ийгиликтүү аяктап бүтүрдүк. Эжекебиз Айнура биздин компанияга май айында кайрылган. Май айында кайрылып, азыр октябрь айында сделкага чыгып жатабыз. Азыр суроо жооп болот. Эмне үчүн кармалганыбызды, одобрение канча күндө келгенин, канча турак жай көргөнүн. Айнура эже, сизди куттуктайм. Өзүңүз көрдүңүз, сделка кандай өткөнүн. Кээбиркилер ойлоп калышы мүмкүн, сделкадан үй деп айтсак оңойдой эле сезилет. Чындыгында келгенде бул сделканы өткөрүш, турак жайды алыш бул бир агентствонун баардык кызматкеринин жумушунун аягы, аракетинин аягы. Айнура эжебиз электростайлдан турак жайлуу болду. Көп деле үй көргөн жоксуз, Айнура эже? 3 эле үй көрдүм. 3 эле үй көрдүм. Көргөндө эле сразу алдымда. 2-3 үй көрдүм, бирок кайра эле ушу биринчи. Айнура эже, биринчи сөздүн башынан болсун, кайсы айдан баштап биздин компанияга кайрылдыңыз? Мен май айынын башында кайрылгам. Анан өзүм кредитный историямда кичине проблемалар бар эле. Ошо менен күтүп эмеде октябрдын башында одобрение болду. Күтүп калдык. Одобрение болгондон кийин сделка тез эле болуп кетти. Үйдү деле тез эле тандадык. Сделка деле болду, бирок кыйын экен. Могу сделкасын мен өзүм күбө болуп отурдум. Ар бир точка, ар бир мелочтарына чейин неме экен да, токтоп калышы мүмкүн экен сделкачы. Отказ кылып коюшу мүмкүн экен. Ошол үчүн мындай оор экен. Көрүп катыштым. Ошо рахмат Зульфияга, бул балдарга рахмат. Канча жылдан бери Россияда, Москвада эмгектенесиз? Канча жыл болду эмгектенгениңизге? Мен биякта жүргөнүмө 18 жыл болду. 18 жылда эми барып келип эле жүрөм. Квартира снимать этип жашадык, анан эми квартира снимать этип жашагандан көрө өзүңдүн квартираңды алып ошого төлөгөн жакшы да. Сыр болбосо, квартплатаңызга канча төлөчүңүз буга чейин? Квартплатабыз бир 50 000 төлөйбүз да. Азыр ага чейин деле болгон, эми ар кандай төлөп жүргөнбүз. Азыр Мекендештер, мисалы үчүн квартплатты деле сиздер бирөөгө төлөп бересиздер. Андан көрөп, мисалы үчүн мүмкүнчүлүк бар, азыр алганга мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай аракет кылсаңыздар болот. Айнура эженин дагы турак жай жөнүндө сурайын. Эмне үчүн электростайлдан тандадыңыз? Мекендештер электростайлдан 3 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү. 2 бөлмөлүү, бирок квадраты чоң экен. Квадраты чоң. Электростайлдан 2 бөлмөлүү турак жайлуу болду. Үйүңүз жөнүндө айтып кетиңиз, эмне үчүн электростайлдан тандадыңыз? Мен өзүм ошо эмеде иштейм да, складта. Байыл беристе иштейм складта. Анан ошол жерге жакын болуш үчүн
Москвадан барып келип жолго убактым кетет. Ошон үчүн ошо жумушума жакын деп ошол жерде неме кылдым, тандадым. Демек сиз өзүңүз эле жашайсыз Электростальда? Өзүм эле ошо балдар. Канчадан бери мына Электростальдагы ошо Wildberries'тин азыр мекендештердин көбүнчөсү эле ошо Электростальга да басым жасап, Электросталь Москвага караганда, башка областтарга караганда баалары арзан, сдавать эткенде дагы кымбат сдавать этилет экен. Өзүңүздөр жашайсыздар, үйдүн эмнесине карап алдыңыз? Үйдүн мен ошо жумушума жакын деп, анан кийин квадрат метр дагы мындай чоң экен. Анан жакшы жерден экен, 7-нчи этаж. Жакшы жерден экен. Баягы центрга да жакын экен. Бер жактан жумушума да жакын экен. Ошо. Первоначальный взносты материнский капиталыңызды коштуңуз, Первоначально ошо материнский капиталымды кошуп бердим. Ставка жөнүндө дагы көп суроолор болот. Мекендештер Сбербанктагы азыркы эски ставка боюнча Айнур эже 22-де 9 ставка менен алды. Ежемесячный платежуңузду өз оозуңуздан угалы. 97 000. Сотрудник банк, андан дагы кошумчасы досрочный погашение жөнүндө сотрудник банктагы айтат, биз дагы айтып кетебиз. Эгерде сиз досрочный погашение кылсаңыз, 22 жылга Айнур эже алды, 22 жыл бүтпөстөн эрте жапканга мүмкүнчүлүк бар. Wildberries'те андай мүмкүнчүлүк бар, Wildberries'тин жумушуну жумалап аласыздар, Күнүмкүсүн күндө деметет. Жакшы. Ойлонуп жүргөн. Мен эми YouTube'дан көрүп жүрчүм. Мурда YouTube'дан көрүп эле жүрчүм. Ошо үй алгандарды көрүп жүрүп, анан кийин изучать этип, эметип, анан кийин кайрылдым да, салыштырып, башка эмеге деле барган жокмун, компаниягачы. Анан ошо туура эле барып, ошо майда немеге Самарага эметкен, договор түзүп жолукчу. Одобрениеңиз бирок кредитный тарых бузулган. Ошого карабастан кичине бүткөнгө туура келди. Кредитный тарых булгангандан кийин кээде ошондой убакыт дагы өтүшү керек болот. Айнур эжеге подавать эткен 2 күндө эле келди сизге? Же бир эле күндө келдиби? Жок, сен чалдың 15 мүнөттөн эле кайра мага чалдың, одобрение болду депчи. Бат эле одобрение болду. Анан ар бир кардарга айтып кетебиз, одобрение болгондон кийин канчалык бат тандасаңыздар сиздерге дагы анан бизге дагы жакшы деп 15 күндө сделкага чыктык, 15 күндө. Жакынкы күндөрдө Кудай буйруса, Кудай насип кылса, алынган үйгө Электростальга дагы барабыз. Азыр сделкабыз 3 саат болсо дагы бүттү, ийгиликтүү бүтүрдүк. Айнур эже да өзү күбө болду. Ошо мекендештер, сиздер да аракет кылсаңыздар болот. Турак жайды максат кылбай аракет кылсаңыздар сөзсүз. Мекендештер, катардагы дагы бир кардарыбыздын клиентибиздин үйүндөмүн. Сделкабыз болсо 22 октябрь болуп өттү. Бүгүн 30 ноябрь, ачкычыны тапшырып бүттүк. Үй жөнүндө айтсам, Электростальда 2 бөлмөлүү 7-нчи этажда жайгашкан. Ушул үйгө сделка болуп өткөндөн кийин кичине убакыт өттү. Мунун себеби дагы бар. Албетте сделка өткөндөн кийин биз деле батыраак ачкычын алганга кызыктарбыз, но момент болуп материнский капитал колдонгон үчүн бир аз күткөнгө туура келди. Бүгүнкү кардарыбыз жөнүндө айтсам, Россиянын жараны первоначальный взноско материнский капиталды кошту. Биздин компанияга каяктан угуп келгенин сиздерге айтып берет, ежемесячный платеж канча чыкканын, эмне үчүн ушу Электростальдан алган жөнүндө дагы сиздер менен бөлүшүп кетет. Кардарыбызга сөз болсун. Эже канча жылдан бери Россия аймагында эмгектенесиз? Мен Россияда жүргөнүмө 18 жыл болуп калды. 18 жыл болуп калды. Анан бул компанияны мен дайыма эле көрчүм да, немелерди YouTube'дан көрчү элем. Көрүп жүрүп анан мурда негедир эле ойлонбоптурмун, анан акыркы убакта эметип уже 2-3 жылдын ичинде да алышым керек деп эле эме кылып калдым да, аракет кылыпчы. Анан көрүп жүрдүм дайыма. Башка компанияга кайрылган эле жокмун. Биринчи эле ошо силердин эмеңерди көрүп жүрүп эле, KG недвижимость компаниясын көрүп жүрүп эле YouTube'дан анан эмеге чалдым, Самара Нарматовага. Чалсам, эже офисте болобуз, келиңиз деди. Анан бардым бир күн. Барып эле эме кылдым, сразу эле ошо договор түзүп эле эме кылдым. Бирок өзүм баягы кредитный историямда кичине проблемалар бар үчүн кичине бузулуп калган да. Анан
майда кайрылгам. 2024-жылы майдын баш жагында кайрылгам. Ошо күтүп калдык. Октябрда болду да одобрение. Октябрдын башында. Ошо. Майдан баштап, мисалы үчүн октябрга чейин негизи 3 ай убакыт өткөн. Анан кээинки кардарлар өздөрүнүн ситуациясын деле билет. Кээде Россиянын жарандарына ошо кредиттик тарых, кредитный история важный делинет. Анан кээде ошо күткөнгө туура келет. Кээинки кардарлар мисалы үчүн кайрылгандан кийин деле бат эле алып бергиле деп условия коюп коюшат. А негизи келгенде баарын эле айтылат, эгерде ар бирөөнүн шарты, кредитный историясы ар башка болгондуктан кээинкилердики ушинтип күткөнгө туура келет. 3 айда башка оюңуз келген жокпу? Балким менде болбой калат окшойт деген ойлоруңуз болгон жокпу? Жок, андай болгон жок. Мен себеби ишенип эле эме кылып аттым. Мага айткандар болду. Сени алдап кетсе, анан мынтип кетсе, эмне жок болду деп тууган уруктан деле айткандар болду. Анан аларга көрсөтүп коем го немеден. Жок, просто менин өзүмдүн историям ушундай болуп калган. Ошого болбой атат деп мындай ишенип эле эме кылып аттым. Күтүп аттым да, ишенип күттүм. Анан 2 ай даже чалбай деле койдум немедечи. Анан мен өзүмдүн историям өзү убактысы келгенде өздөрү чалар депчи. Анан ошо убактысы болуп калган экен, октябрда одобрение болуп калды. Башка азыр негизи эле YouTube каналда деле байкасак көптөгөн компаниялар бар дегендей. Анан башка компаниялардан айырмаланып, биздин эмнебизди жактырып кайрылдыңыз? Башка компанияларды деле мындай көрүп калчумун немеден. Аманат деп чыгып калат, жана бул Россиянын өздөрүнүн риэлторлору деле прилагать этип чыгып калат немелерден көрөм да, баягы интернетке кирип ютубтардан көрүп калчумун. Анан мындай баардыгы алган кишилердин немелерин угуп сөздөрүн эметтим да, берген комментарийлеринчи. Анан немени дагы мамилеңер дагы жөнөкөй да, барсачы мынтип бой көтөрүп да көркөмелердечи бой көтөрүп, мындай эмеси жок да, жөнөкөй, мындай как будто мындай дос катары эле ушинтип сүйлөшөт экенсиңер да адамдар мененчи, жакын адам сыяктуу болупчу. Ошо айырмачылык ошондо. Айырмачылык анан мындай эме кылганда одобрение болгондон кийин кайра шаштым да, алып койдуңар да, шашып кайра эже эмне болду, тез тандаңыз митиңиз деп мындай эме кылат экен да, жоголуп кетти деп неме болбостончу, мынтип албай коюп, мындай эмелер болот кээде. Эми албай койсо көп немелер болсо ой кетет ар кандайчы. Анан ошо одобрениеден кийинки эле кадам бул үй тандаганга келгенде көбүнчө башка компаниялардан келгендердин көбүнчөсү айтат, бизди карабай койду депчи. Бизде андай эмес, одобрениеден баштап одобрение чыккандан кийин кээинки кардарларды биз шаштырабыз, батыраак алгыла деп. Себеби азыркы мына 6 айда аябай чындыгында банкте дагы өзгөрүүлөр көп болду да. Буну баарына айтабыз да. Эмне үчүн электростайлды тандадыңыз? Мен бул жерде жумушума жакын деп ушул жерден тандадым. Үйүңүздүн баасы канча болду? Үйүмдүн баасы 5.800.000 түштү. Баштапкы төлөмгө? Баштапкы төлөмгө 830.000 төлөндү. Ошо балдарымдын капиталы. Анан калганы ошо 5 миллионго жакын неме одобрение ипотека болду. Ежемесячный платежыңыз канча болду? И ставкаңыз? Ставкам 22.9 болду. Анан ежемесячный 97.000 рубльдан. Өзү биринчи эме болгондо 22% болгондо, анан мен пока үй тандагыча 22.9 болуп кетти да. Ошо шаштырып аттың сенчи. Болуңуз эже эртерээк эметиңиз өсүп кетет деп мен тандап эметкичи эле уже 22.9 болуп калды да. Ошо. Мына 1 ай убакытты күтүп алгандан кийин азыр кандай сезимдер болуп атат сизге? Азыр саткан адам деле мурунку продавец дейинчи, баардыгын түшүндүрүп, баардыгын тактап эжеге өткөрүп берди. Азыр сезимиңиз болду, мына менин үйүм деп? Ооба, албетте, өзүңүн үйүң болгон жакшы да. Неме деп, өзүңүн үйүң, каалагандай басасың, каалагандай турасың. Ошо толкундап эметип турам, сүйүнүп. Өзүң немеме. Канча жылдан планируйт этесиз төлөйм депчи? Мен кичине маалымат да берип кеттим да. 22 жылга берилди да өзүчө. Анан кийин 22 жылды күтүп отурбайбыз да. Менин оюмда эми ашып барса бир 4-5 жылда аракет кылып жаап калганга аракет кылабыз, эми ашып барса. Анан может ага чейин деле эметебиз. Ошо Кудайдан тилейбиз. Кудай ден соолук берип, ошо ишибиз жакшы болуп турса.
Бул жакта өзүңүз жашайсыз, өзүм көбүнчө? жашайм, Ооба. өзүм жашайм. Бул жакта Жумушума электростайлда жакын да ошон үчүн. мисалы үчүн сдавать эткенде эле угуп калабыз. Сдавать эткен, снимать эткен дагы өтө кымбат деп. Анан эгерде бул жакта чоң склад бар электростайлда, Wildberries'тен ошон үчүн дагы кымбат да. Өзүңүз жашайсыз, эч кимди албайсыз, Ойлонуп Пока көрөсүз. өзүм ойлонуп Ойлонуп көрөм, көрөсүз, пока ооба. өзүм жашайм. Ойлонуп жүргөн мекендештерге бир советиңизди бериңиз. Балким баягы алам дегендер дагы көп чындыгында, жана башка компаниялар менен иштешип бүткөндөр, же болбосо кайсы компанияга кайрылсам дегендер дагы көп болушуларга сиз үй алган кырдаар катары сөзүңүздү айтып койсоңуз. Мен эмне деп айтам, ошол үй алам деп ойлонуп жүргөндөр болсо, мындай тартынбай эле, кетенчиктебей эле келип, ошо KG недвижимость компаниясына кайрылсаңар болот. Мындай ишеничтүү неме компания экен да. Кандай десем, башка компанияларга кайрылганда, может быть, биз без первоначально алып бере албайбыз деп калышы мүмкүн. Кредиттин мындай неме деп калышы мүмкүн, проблемасы бар экен деп. Ошондой проблемаларды бүт чечип, баардыгын неме кылып берет экен да, так иштерин бүтүрүп беришет экен. Кайрылбай мындай кетенчиктебей алсаңыздар болот келип. Азыр мисалы үчүн ежемесячный платеж азыр айтып кетейин бир момент. Азыр ставкалар кичине көтөрүлгөн. Айнура эже алганда 22%тен алынган. Бирок бул убактылуу көрүнүш. Эгерде будущем кийинки жылы деле түшүп калса, рефинансировать этип түшүргөнгө мүмкүн. Дагы сүйлөп коюңуз, Айнура эже. Не дейм? Ошол KG недвижимость компаниясына, Зульфияга, Самарага иштеген балдарга баарына рахмат. Анан үй тандап берген Жаркынайга рахмат. Жаркынай таап берди ушул үйдү. Барып көрүңүз, сонун жерден бир үй чыгып атат деп ушуну айтты. Биринчи эле көргөн үйүм ушулчу. Андан кийин дагы бир эки үй көрдүм, бирок ушул биринчи көргөн үйүмө эле кайрылдым да, кайрачы. Ошо Жаркынайга рахмат, силерге баарыңарга рахмат. Ден соолукта болуңла. Ошол Үйүңүз майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун, баян рахмат. үйлөрдөн болсун. Үйдө только жакшылыктар болсун. Рахмат.